өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жол унаагычтарынын саны азайып келе жатат. Бул көрсөткүч эсеп карап көрсөк, ушул 8 марттан баштап күчүнө кирген жаңы кодекстин негизинен жол унаагычтары азаюуда да. Азыркы убакта Ош облусунун аймагында 113 кызматкер жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо боюнча иш алып барат. Эң негизги себептеринен болуп, Ош облусунун аймагында бул айдоочулардын жол эрежесин сактабай, каршы тилкеге чыгып, оозу өтүү, маневр жасоо, ушуга окшогон жол эрежелерин одоно түрдө бузуусу болуп саналат да. Ал эми ушундай анализдин негизинде карап чыксак, бул өзгөчө эл аралык маанидеги жолдордо көп катталууда бизде жана түнкү убакта. Ушул жол унаагычтын санын азайтуу максатында бүгүнкү күндө ушул Ош облусу аймагында биз түнкү сменге балдарды көбүрөөк чыгарып, ошондой эле Ош облустук ички иштер башкармалыгынан кайгылуу күзөт кызматынын кызматкерлерин алып маршруттарды көбөйткөнгө аракет кылып жатабыз. Себеп дегенде өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бир кызматкер бул 3 километрден 5 километрге чейинки жолду тейлеши керек. А бирок ошо Ош облусунун аймагында 7000 километрден ашык жол болгондуктан бир кызматкерге 50 километрден 60 километрге чейинки жолду тейлөөгө туура келип атат азыркы күндө. Ошого карабастан профилактикалык иш-чараларды көп жүргүзүп, интернет булактарына, массалык маалымат каражаттарына байма-бай клиптер тартылып, ар түрдүү профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлүп келет бүгүнкү күндө. Ошону менен бирге Кара Суу район территориясына, Өзгөн районунун аймагына атайын спонсорлордун жардамы менен 50 000 сомдон турган макет даярдалып, бул макет аккумулятор менен иштейт, үстүнө атайын специальный маячокторду коюп, макетти түндөсү ар бир участокторго бөлүп коюп, жол унаагычтарынын санын азайтуу максатында, ошону менен эле катар өтө оор кесепетке алып кетчү жол унаагычтарынын санын кыскартуу максатында тийиштүү иш-чаралар жүрүп жатат.